Кудайдын чакырыгы 19-июнь. Сөздөр абдан маанилүү. Алар жаратуучу да, кыйратуучу да күчкө ээ. Ушул айтылганды далилдеген бир сүйлөшүү эсимде. Тилекке каршы, менин балалыгымда уккан сөздөрдүн көбү менин ичимдеги бир нерсени акырындап өлтүрүп турган, деп сөзүн баштаган ал аял. Андан да жаманы, бул сөздөрдү көбүнчө менин ички дүйнөмдү куруш керек болгон адамдар, башкача айтканда ата-энем айтып турган. Ансыз да оор абалымды алар дагы да оорлотуп жиберишчү. Менин эс тутумумда калган бул оор сөздөр бир эле жолу айтылган эмес, кайра кайталанып турган. Мага өзгөчө катуу тийген бир сөз бар эле. Ал жакшы ниет менен айтылган деп ишенгим келет. Эмнеге сен бир аз болсо да эжеңдей боло албайсың? Бул сөздөр менин жүрөгүмө канжардай эле сайылчу. Бирок мен ал кезде эмнеге мындай экенин түшүнө алган эмесмин. Артка кылчайып, анын маанисин мен азыр түшүнөм. Биринчиден, окууда эжем дайыма эң жогорку деңгээлде болгон. Азыр ал хирург. Ошондуктан мен аны менен атаандаша албаганым түшүнүктүү. Экинчиден, ата-энем менин башка сапаттарымды байкабай калгандай. Үчүнчүдөн, мен өзүм да мен жетиштүү жакшы эмесмин деп ишене баштагам. Бирок чындыгында мен башка адаммын. Менин өзүмчө муктаждыктарым бар. Жана мен дал ошондой абалымда эле жакшымын. Мага бирөөнү турап жашоонун кереги жок. Бирок эмнеге сен эжеңдей боло албайсың деген сөз менин оюмда бул чындыкка орун калтырчу эмес. Эфестиктерге жазылган катта мындай делет: оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Тескерисинче, уккандарга пайдалуу боло турган, ишенимди бекемдей турган жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. Биздин сөздөрүбүздө күч бар. Ата-энелердин сөздөрү алардын балдарына чоң таасир берет. Мен ата-энемди күнөөлөбөйм. Алар колунан келгендин баарын кылып, өздөрүнүн болгон билиминин негизинде жашашканын билем. Дейт өтө маанилүү нерсеси менен бөлүшүп берген жанагы аял. Бирок бүгүн мен эки кыздын энеси катары ар бири өзүнчө уникалдуу экенин көрүп, алардын ички дүйнөсүн кура турган сөздөр жөнүндө ойлонуу канчалык маанилүү экенин түшүнөм. Биз машаякка баш ийип, өзүбүздү, балдарыбызды жана башкаларды анын көзү менен карасак, адамдарды тереңирээк түшүнөбүз. Ошондо биз машаяктан биз аркылуу сүйлөөсүн сурай алабыз. Биздин сөздөр ар бир адам үчүн колдоо жана дем берүү булагы болсун.